Бороондон улам бул жолдор жабылды. Ош Сарыташ Эркечтам жолундагы Талдык жана Тоң Мурун ашууларында катуу борон болууда. Мындан улам транспорт министрлиги унаалардын бардык түрүнө убактылуу чектөө киргизилгенин кабарлады. Буга чейин Ош аэропортундагы каттамдар кармалып жаткандыгы да айтылган. Ош аэропортунда учуп конуу убактылуу токтоду. Кою туманга байланыштуу Ош эл аралык аэропортундагы эл аралык жана жергиликтүү каттамдар убактылуу кармалууда. Бишкектеги Манас аэропортунун басма сөз кызматы тараткан маалыматта Ош Красноярск, Ош Санкт-Петербург, Ош Москва, Ош Екатеринбург каттамдары Манас эл аралык аэропортуна жөнөтүлдү. Аты мүдүрүлүп өзүнүн ээси Осодо Чавандес Марага келген. Ашхабадтан Таласка чейинки ат жабышта Кыргызстандын Жарык Төш деген күлүгүн намыска жараган. Ат жабышты уюштургандардын бири саяпкер Кемил Ашыралиевдин айтымында Жарык Төш өтө жеңил ат болгон. Аны 13-14 жаштагы улан чапкан. Таластын Кароол чокусуна 4-5 чакырым калганда ат мүдүрүлүп кетип, Чавандес аттан ыргып, тизеси менен ташка тийип, ээси ооп калат. Ат чарчагандыктан баладан алыс кетпей турган. Улан эсине келип, эптеп атка минип, ошондо да биринчи болуп Марага келген. Кароол чокуга мурду канап, шымынан ылдый кан агып жеткен. Ага $25,000 байге тапшырылган. Эске салсак, жарыш 1995 жылы Манас эпосунун 1000 жылдык мааракесинин алкагында өткөн.